Нарын телекөрсөтүүлөрүн өз ичине жергебиздеги урунтуу окуялар менен көрүнүштөрдү камтыган өлкөдө эме маалымат программасы улантат. Алар туурасында алдыдагы жарым саатта кабарчыларыбыз жана мен Нургүл Курманалиева айтып беребиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта орун бар, адис жок. Облуста 158 дарыгер жетишсиз, кырдаалдын мындай жагымсыздыгына аларга тиешелүү шарттарды түзүп берүүдөгү кыйынчылыктар себеп. Жанагында бизде врачтар аз иштеп аткан 1,5 ставка менен иштегенде, ошо 24 врачтын ишин дагы алып барып атышат. Эми Бишкек шаарынын бардык райондорунда адамды жүзүнөн тааныган видео камералар орнотулат. Анын артыкчылыктары тууралуу программанын жүрүшүнөн көрө аласыздар. Азыркы күндө 54 камеранын орнотушу башталды. Хоккей күчтүүлөрдүн оюну. Жумгал районунда хоккей боюнча 11 республикалык ачык кубок жыйынтыкталды. Баш байгени кайсы командага буйрду? Жакшы болуп атат оюн. Манай жакшы буйрса. Мындайында дагы ушундай оюндар өтө берсин. Ошол өнүгө берсин хоккей. Президент Садыр Жапаров Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганга өлкөдө көптөгөн курмандыктарга жана ири кыйроолорго алып келген жер титирөөгө байланыштуу көңүл айтты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. 2023 жылдын 6 февралында Туркияда болгон жер титирөөнүн кесепетинен адамдар каза болду деген суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алды. Жалпы Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм жана жабыр тарткандардын тез арада сакайып кетишин каалайм деп айтылат көңүл айтуу телеграммасында. Белгилей кетсек, Туркия жана Сирияда учугунда күчү 7-8 балга жеткен катуу жер титирөө катталып, бир катар имараттар кыйраган. Курмандыктар бар. Нарын облусунда өмүр сакчыларынын жетишсиздиги өзгөчө сезилүүдө. Учурда климаттык шарты кыйла, катаал, алыскы бул аймакка 158 дарыгер зарыл. Ушундан улам жогорку окуу жайларын жаңыдан бүткөн жаш адистерди тартууга аракеттер жасалууда. Бирок азырынча андан майнап аз. Кырдаалдын мындай жагымсыздыгына аларга тиешелүү шарттарды түзүп берүүдөгү кыйынчылыктар себеп. Теманын уландысы кесиптешим Бөлөкбай Шеримбековдун сюжетинде. Жалпы канча врач бар? Иштеген. Ошонун 24-ü жетишпейт. Ана кантип больница иштеп атат? 26 врач болсо штат боюнча. 24-ü жетишпей атса, бул эмне деген больница? Мына ушундай ачуу сөздөр айткан министрлик кабинетинин жыйынынан кийин Актылар районуна дароо эле атайын комиссия келген. Анын жергиликтүү ооруканага териштүүлөрүндө алыскы бул өрөндө 307 штаттык бирдикте дарыгерлерге 66 каралгандыгы, бирок бүгүнкүгө 24-ü жетишсе экендиги белгилүү болду. Ушундан улам айрымдары мында иштеп жатышкан өмүр сакчыларына бөлүштүрүлгөн. Алардын бири Ибадат Жээнбек кызы Актылар райондук ооруканасында 3 жылдан бери эмгектенет. Өзүнүн негизги кесиби терапевт болгону менен кошумча үй бүлөлүк медицина борборундагы азырынча бош турган жугуштуу оорулар боюнча дарыгерлик милдетти да аткарат. Бир ставка менен негизи ошол отделенияда бөлүм башчы болуп иштейм. Ошого 0,10% кошулат. Ал ошол акладдын 0,10% 750 сом болот. Айыл жергесинде жашагандыгы үчүн дагы кошулат. Высокогорьяда жашагандыктан районный коэффициент деп коет, 50% алар кошулат. Негизги жалпы эки жактын айлыгы биригип 26.800 алам. Актылар районунда ушул каармандык сыяктуу 1,5 ставкада иштеп жаткан 30 дарыгер бар. 4-өө 1,75 менен. Ал эми жалпы врачтардын саны 41. Албетте, мындай кем качта калк саламаттыгына камкордук көрүү оңойгон турбас. Чындыгында өткөн жылда 4 жаш адис тартылып, аларга жашоо шарттарын түзүп берүүгө аздыр көптүр аракеттер жасалган. Антсе да үй менен камсыз кылуу чоң көйгөйлөрдүн бири. 24 жетишпеген дарыгерлердин акчалары бизде жанагында бизде врачтар аз иштеп аткан 1,5 ставка менен иштегенде, ошо 24 врачтын ишин дагы алып барып атышат.
Калган врачтардык болсо бизде вакансия деп коет, вакансия болуп кармалып турат. Анын акчалары эч жакка кетпейт, бизде эменде эле сакталып турат. Жылдын этегинде жанагындай экономия, за счет экономия деп жанагындай инвентарларды жана жетишпеген кээ бир аппаратураларды сатып алабыз. Учурда актуалдыктар реаниматологко, неонатологко, невропатологко жана педиатрларга муктаж. Аларга тартыштын кесепетинен кээ бир илдеттерден арылуу үчүн же облус же өлкө борборлоруна барууга туура келет. Ал эми мындай көрүнүш ашыкча чындыгынан коштолору айтпаса да түшүнүктүү. Негизи штаттык бирдик толук болсо, баягы биздин жобого ылайык дарыгерлер бир ставкадан ашпаш керек да негизи. Негизи 1.75-ке чейин болот жөнөкөй врачтар иштегенге. Бирок эгерде врачтар толук болуп келсе, бир эле ставкага иштегенге баягы жакшы болмок. Тилекке каршы Теңир Тоо жергесинде өмүр сакчылыгынын тартыштыгы бардык райондордо байкалат. Статистикалык маалыматтарга таянсак, облус боюнча дагы 158 дарыгер талап кылынууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Актала району. Ал арада облус жетекчиси Алтынбек Эргешев ар бир райондон 5тен бүтүрүүчүнү Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынан окутуу аракети көрүлүп жатканын билдирди. 25 студентти окутуу үчүн Теңир Тоо өнүктүрүү фондунан шарттуу грант бөлүнүп берилет. Каржылап окутуу үчүн эң ириде студенттердин ата-энеси менен келишим түзүлөт. Эгер келишимдин шарттары бузулса, же окууну бүткөндөн кийин нарын жергесине келип иштебей койгон шартта төлөнгөн гранттык каражат кайтарылып алынат. Кийинки жылдары студенттердин саны көбөйтүлөрү күтүлүүдө. Азыркы тапта Нарын облусунда 158 дарыгер жетишсиз. Эми ушул жана башка кабарлардан кененирээк. Борбор кала Бишкек шаарынын бардык райондоруна адамды жүзүнөн тааныган видеокамералар орнотулат. Мындай демилге райондук ички иштер башкармалыктарынын башчылары менен талкууланып, учурда 1 май райондук администрациясы өздөрүнө таандык аймактардагы коомдук жайларга атайын видеокамераларды орното баштады. Эми издөөдө жүргөн жарандарды жана ар кандай тартип бузууларды аныктоо тез жана ыкчам ишке ашмакчы. Алдыда кененирээк. Видео байкоо камералары адамды алыстан тааныйт. Дайынсыз жоголгон адамдарды аныктоо, тартип бузуулардын алдын алуу, ар кандай кылмыш иштеринен бетин ачууда артыкчылыкка ээ. Маселен, эгер адам издөөдө жүргөн болсо, дароо белги берет. Үн белги берет, анан ошол адамды 4 чарчы кылып белгилеп, кызыл түстө кылып белги кылып берет. Мисалга алып көрсөк, ошондой белгилерден азыр мынакей биздин министрликке кирип аткан жердеги камераны байкасак болот. Мындай болуп, ар бир кызматкердин, ар бир кирип аткан жарандын жүзүн таануу функциясынын аткаруу менен мынтип белгилеп көрсөтүп турат. Эгерде адам издөөдө жүргөн болсо, ушул сары чарчы кызыл түскө боелот дагы өзүнчө үн белги берет. Ошондой эле унааларды дагы жүрүүсүндө издөөдө жүргөн унаа болсо, же бир кандайдыр бир себеп менен ошол кармоого туш келе турган унаа болсо, бул жерде номерин окуп, унаанын номерин окуп, ушундай белги кылып чыгарып үн белгисин берет. Бүгүнкү күндө республика аймагында адамды жүзүнөн аныктаган 2177 камера иштеп жатат. Анын ичинен 500дөн ашыгы ыкчам башкаруу борборуна онлайн көзөмөлдөө үчүн кошулган. Камералар 360 градуска айлануу жана 500 метрге чейин жакындатуу функцияларына ээ. Ишке кире турган видеокамералар бул 3 айдын ичинде Ички иштер министрлигинин борборлоштурулган бирдиктүү тутумуна киргизилип, андан аркы ишмердүүлүгү толугу менен Ички иштер министрлигине өтө тургандыгы билинди. Ички иштер министрлиги тарабынан бул санариптештирүү тармагы боюнча азыркы учурда күчөтүлгөн баягы иштер жүрүп жатат. Учурда калаанын 1 май районунда коомдук жайларга видеокамералар орнотулууда. Алдыда Свердлов, Октябрь жана Ленин райондоруда видео байкоо камералары менен жабдылат. Ички иштер министрлиги өткөн жылы видеокамералар аркылуу 3500гө жакын кылмыш иши аныкталганын билдирет. Коомдук коопсуздукту сактоо, көзөмөлдөө иштерин ыкчам жана натыйжалуу алып баруу үчүн видео байкоо өлкө аймактарына жайылтылат. Азыркы күндө 54 камеранын орнотушу башталды.
негизинен баш аяк 100дөн ашык камералар коюлат. Бул долбоор ушу 3 кварталга чейин созулуп кетиши мүмкүн 23 жылдынчы. Камералар өзүнүн ишине кирет дагы. Мисалы үчүн тамеки таштандыларын таштай турган болсо, мусор таштандыларын же болбосо даже түкүрө турган болсо, үйүнө штраф келет. Кечирип коюңуз, мондай жерде түкүрүпсүз, тамеки таштапсыз, жолду башка жерден өтүпсүз. Ошондой эле бүгүнкү күндө коопсуз шаар долбоору аркылуу автоунааларга да видео көзөмөл жүргүзүлөрү маалым. Учурда Бишкек жана Чүй аймагында 110 аппараттык программалык комплекс иштөөдө. Күнүнө 2000ден кем эмес жол эрежелерин бузуу учурлары камерага түшөт. Ал эми өткөн жылы жалпы 685 000 учур катталган. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы камера орнотулган жерлерде жол кырсыктары кыйла кыскарганын билдирет. Коюлган жерде аппарат программа комплекстерде бүгүнкү күндө жанагы жол кырсыгы азайды кадимкидей эле. Ошол негизинде жанагы ошол кезилиштерде деле айдоочулар айдап аткан кезде сөзсүз жол эрежелерин бузбай айдап жүрүшөт. Культура вождения деген болуп калды. Ошол себептен бүгүнкү күндө аппарат программа комплекстер биздин Кыргызстанда сөзсүз керек болот. Эми долбоордун кийинки этабы өлкөнүн бардык облустарын, Бишкек, Ош шаарын, облустук деңгээлдеги 15 шаарды 73 калктуу пунктты камтып 306 кесилишке коюлган камералар иштеп баштайт. Нарын сыноо, стандартташтыруу жана метрология борбору тарабынан артта калган 2022 жылы мамлекеттик жана жеке тараптарга 94 сертификат тапшырылган. Берилген сертификаттардын басымдуу бөлүгү Нарын облусунун аймагында өндүрүлгөн азык-түлүктөр жана тейлөө кызматтарына таандык. Стандартташтыруу кандай таризде жүргүзүлөт? Ага кабарчыбыз Эсенбек Сталбек уулу токтолот. Ар бир продукцияга атайын талаптардын жана стандарттардын негизинде сертификат берилет деген Адыл Карпбеков нарын сыноо стандартташтыруу жана метрология борборунда акыркы 1 жылдан бери эмгектенип келет. Анын милдети борборго кайрылгандардын өндүргөн өндүрүшүнө же көргөзгөн кызматына жараша стандартка шайкеш келгенин аныктап, сертификат тапшыруу. Ар кандай сертификат болот. Сертификациянын ар кандай КМС, ГОС стандартка жаткан ар биринин өзүнчө болот. Мисалы эттик өзүнчө болот. Жанагындай сүт чыгаргандардын сертификациялары өзүнчө стандарттар болот. Торт чыгаргандардыкы өзүнчө болот. Ошолорго карап биз документтерин алып келишет, алар ошол боюнча жараса жарайт деп беребиз, жарабаса берилбейт. Мекемеде бир гана машина куруудан сырткары башка бардык продукцияларды, ченеп өлчөөчү каражаттарды стандартташтырууга болот. Ага жараша стандартка шайкеш келген сапатын тастыктайын деген тараптан төлөнүүчү төлөмдөр каралган. Ал эми адистердин айтымында Нарын облусунун аймагында соода саттык жана кызмат көрсөтүү менен алектенген тараптар милдеттүү түрдө ченеп өлчөөчү каражаттарын текшертип туруусу зарыл. Бардык ченеп өлчөөчү каражаттарды текшерүү жүргүзөбүз. Алардын ар бир текшерүү тартиби вакыттарга бөлүнгөн 6 айлык, 1 жылдык, 3 айлык болуп. Негизинен ошо 6 айлыктарга май куюучу станциялар кирет. Алар 6 айда 1 жолу текшерүүдөн өтүп туруш керек. Анын ошо жанагы майдын туура куюлуп атканы, туура эмес куюлуп атканы боюнча текшерүүлөр жүргүзүлөт. Мына ушу борбордун текшерүүсүнөн өтүп сертификатка ээ болгон ар бир продукция жана ченеп өлчөөчү каражаттар Кыргызстан менен соода саттык мамиледеги бардык өлкөлөрдө таанылган. Ага жараша атайын жеңилдиктер да каралган. Биз Кыргыз мамлекети өзүңөр билесиңер, Евразиялык бирикмеде туруп атат. Биздин Кыргызстандардын бүт 7 областтык аймактагы борборлорунун бардыгын ошол Евразия мамлекети, ошондой эле биз менен кайсы мамлекет товар жүгүртүү боюнча келишими болсо, ошолордун бардыгы тааныганга укуктуу. Биздин ошого карата толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз ошого тиешелүү бардык документтер колубузда бар. Нарын сыноо стандартташтыруу жана метрология борбору өзүн өзү каржылагандыктан анда көргөзүлгөн бардык кызматтарга атайын төлөмдөр каралган. Тагыраагы кандайдыр бир продукцияны же жабдууга сертификат алуу үчүн белгиленген негизде төлөм төлөнүшү шарт.
Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, Өлкөдө Эми, Нарын шаары. Акыркы 2 жума аралыгында базарларда жана дүкөндөрдө пияздын баасы кескин түрдө кымбаттап кеткендиги байкалды. Учурда өлкөнүн аймактарында анын 1 келе 65 сомдон жогору сатылууда. Мындай кескин өсүшкө даяр эмес тургундардын нааразычылыгы да жаралды. Аларда монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги да баа көзөмөлдөө экенине ынандырууда. Министрлер кабинети да 3 айга чейин пиязды экспортко чыгарууга тыюу салды. Кененирээк Талас облусундагы кесиптешибиздин материалы. Илхом Абдурахимов Талас шаарындагы Жашылча базарында пиязды дүңүнөн сатат. Бүгүнкү күнгө чейин пиязды Казакстандын Жамбыл облусунан алып келип турган. Эми Казакстан Республикасындагы пиязды экспортко чыгарууга тыюу салып койгон. Деген менен учурда пиязга болгон эч кандай таңкыстык жок. Кайда арзан болсо алып келебиз. Азыр бул Казакстандан чыккан пияз мурда чыкканда таможня жалып коюлду. Азыр 50 сом сатат турук. 50 сом. Эми ар кандай ар кимге шертине жараша келер 48 сом, 45 сомго чейин беребиз. 18 сомдон башталган пияз 18, 13. 2 жумадан бери баасы кескин кымбаттаган пияз Талас шаарынын Борбордук базарында 60-65 сомдон сатылууда. Облус тургундары пияздын баасынын мынчалык кымбатташына нааразы. Пияз эми азыр деген 60ка чыгып кетти го, кымбатчылык эле болуп атат. Кымбаттай эле койсо жакшы болмокпу? Элдин баарын эле кымбаттай койсо жакшы болмок. Элге кыйынчылык эле бул. Пияз деген эмне 15 сом болчу. Азыр деги 60ка чыгып, эми жакында 100ке чыгат дегенден сөздөр болот тургу. Базардагы баалардын туруктуу сакталышын монополияга каршы жөнгө салуу кызматы күн сайын көзөмөлгө алууда. Пияздын баасынын кескин түрдө кымбатташынын бирден бир себеби ызгардуу суукта көпчүлүк айыл чарба өсүмдүктөрүн үшүк алып кеткен. Буга катар пияз көп көлөмдө сыртка чыгарыла баштаган. Жыл башынан тарта пияз 50 сом болду. Бүгүнкү күндө 65 сомго чейин болуп атат. 50 сомдон 65 сомго чейин. Себептери болуп, коңшу Казакстан өлкөсү убактылуу пиязды экспортко чыгарууга тыюу салгандыгы деп айтылып атат. Азык-түлүк продукциясынын коопсуздугун камсыздоодо айыл чарба продукцияларынын кээ бир түрлөрүнө экспортко чыгууга тыюу салынды. Анын ичинде пияз, чеснок жана пияздын бардык түрлөрү киргизилди. Талас облусу боюнча Манас районунда гана пияз өстүрүлөт. Мындан улам бүгүнкү күнгө чейин деле Таласта өстүрүлгөн пияздар сыртка чыгарылбай жергиликтүү тургундарды камсыздап келген. 2022 жылы 340 гектар жерге пияз тигилген. Дыйкандарыбыз болжол орточо эсеп менен гектарына 20-25 тонна пияз алышты. Талас облусу пиязды экспортко чыгарбайт, чыгарган эмес. Азыркы күндө пияздын баасы кескин жогорулап кеткендигине байланыштуу министрлер кабинети тарабынан 3 айга ушул пиязды экспортко чыгарбоо боюнча токтом кабыл алышты. Бүгүнкү күндө пияз экспортко чыгарылбайт. Өлкөдө пиязга болгон баа кескин түрдө кымбаттап кеткендигине байланыштуу министрлер кабинети пиязды экспортко чыгарууга тыюу салуу боюнча токтом кабыл алды. Экспорттук чектөө 3 айга чейин созулат. Адамдын бала кезиндеги кыялы алган тарбиясы анан инсан катары калыптанышына таасир этет. Кыргызстанда уядан эмнени көрсөң, учканда ошону аласың деп бекер айтылбаса керек. Ааламда шу доорунда өлкөнүн билим берүү жайлары тиешелүү адистер, позитивдүү тарбиялоо программаларын иштеп чыгууда. Анын максаты мектеп администрациясы менен ата-энелердин байланышын бекемдөө болуп саналат. Алдыда кененирээк. Гүлжамал Райымбекова 3 баланын энеси. Ал бүгүнкү тренингке катыша электе балдарына таптакыр башкача тарбия берип жүргөнүн жашырбады. Себеби чүрпөлөрүн тарбиялоодо ал позитивдүү тарбиялоо ыкмасын колдончу эмес, бул ыкмаларды өздөштүрүү менен балага ата-эненин баарлашуусу, дайыма көңүл буруусу биринчи орунда экендигин түшүнгөн. Мурда балдарыбызга көп көңүл бурчу эмес экенбиз, чынындачы. Көп көңүл бурбай, укпай көп нерсенчи жооп бербей, мен кенже балама келдим, 1-класс окуган. Ошол балам азыркы учурда жаңы развивается. Ошого көп эме суроолорду берет экен. Мамам уулгандай, мамам буга кандай эме кылабыз, кандай депчи. Аларга биз жооп бербейт экенбиз. Кое турчу, анан депчи. Көрсө көп китеп окуш керек экен. Жомокторду айтып, берген суроолоруна жакшынакай жооп беришибиз керек экен. Сабагыбызды баштайбыз. Тренингибизди баштайбыз.
2022 жылдын ноябрь айында Нарын районундагы 31 мектептин СОС педагогторун Нарын райондор аралык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын кызматкерлери баланы позитивдүү тарбиялоо боюнча окутуудан өткөрүшкөн. Анда окуган мугалимдер алган билимдерин элет жериндеги ата-энелерге жайылтып жатат. Окутууда катышуучулар заман талабына жараша баланы тарбиялоонун жаңы методикаларын өздөштүрүшүүдө. Ошо курста баланы тарбиялоо, позитивдүү тарбиялоо боюнча бизге 8 модулдан турган сабак өтүлгөн. Анан кайра ар бир соцпедагог жана соцадис менен биргеликте мектептерде ошол баланы тарбиялоонун позитивдүү ыкмалары боюнча ошол 8 этапты бөлүп ата-энелерге жеткирип болчу да. Анан ошонун алкагында биз план боюнча 1-2 модуль бүткөн. Анан азыркы бүгүнкү өтүлүп турчу тренингде бул 2-3 сабак ошо модулдар камтылат. Жогоруда сөз болуп жаткан тренинг Нарын районунун бардык мектептеринде уланып жатат. Максаты мектеп менен ата-эненин байланышын бекемдөө, балдарга туура тарбия берүү болуп саналат. Бул семинардын максаты баягы биздин колубузда болуп жаткан зордук зомбулуктун алдын алуу, ошо балдарга көңүл буруу, ошо балдарыбызды ошо келечекке тарбиялоо, чындыгында ошо балдардын бир ошо мекенибизге кызмат кылуу болуп саналат. Эң башкысы ошо ата-энелер, айылдагы ата-энелер ошо семинарлардан өтүп алып, ошо айтып жатышат да, чындыгында биз балдарга көңүл бурбайт экенбиз. Чындыгында бала тарбиялаганды биз билбей турбайбызбы деп, чындыгында бул семинарлар абдан баягы керек, мазмундуу семинарлар болуп жатат. Аламдашуу заманында өспүрүмдөрдү туура жолго багыттоо учур талабына айланды. Мындан улам билим берүү мекемелери жогорудагыдай программалар, долбоорлор менен иш алып барууну колго алууда. Андыктан ушул өңдүү тренингдер байма-бай өткөрүлүп турса дешет катышуучулар. Жипара Насырова, Адлет Алмазбеков, Өлкө Деми, Нарын району. Спорт жаңылыктарынан Жумгал районунда хоккей боюнча 11-чи республикалык ачык кубок жыйынтыкталды. 2 күнгө созулган бул мелдешке Жумгал районунан 5, Атбашы районунан 1 команда катышты. 11-чи жолу уюштурулган турнирдин жалпы байге фонду 150 000 сомду түздү. Бүйүр кызыткан оюндун жүрүшүнөн Мирбек Асаналиевдин репортажы. Хоккейдин мекени аталган Жумгал жергесинде 11-чи жолу уюштурулуп жаткан бул турнирге өлкөдө күчтүү делинген Нарын шаары менен Бишкек шаарынан келүүчү командалар катышкан жок. Анткени алардын негизги оюнчулары турнирдин жаңы жобосуна ылайык Кыргызстандын курамасынын катарында. Ошондуктан аларга катышууга уруксат берилген эмес. Турнирге жалпы 6 команда катышып, тайпалык оюндар Байзак жана Миңкуш айылдарында өттү. Сборный командадан бир дагы бала кошпой, жакшы жалаң айылдан келген, жалаң ошо айылда ойноп жүргөн балдарга шарт түзүлүп, ошонун негизинде ойноп атабыз да. Анан эми айтсак жакшы, биз орунга тилекке каршы илин албай калдык, болгон аракетибизди кылдык, оюнубуз жүрбөй койду бүгүнкүсүндө. Жакшы Жумгалдын командалары аябай жакшы өсүп калыптыр. Жакшы ойноп беришти. 2 күнгө созулган оюнга жалпысынан 80ге жакын оюнчулар катышып, ал кызуу атаандаштыкта өттү. Өзгөчө Атбашы, Байзак Баатыр жана Нурал аке командаларынын мелдеши бүйүр кызытты. Баары эле команданын баары эле күчтүү экен. Көчө күнү Атбашы менен анан Байзак Баатырдын биринчи командасы менен ойнодук. Ошолорду уттук. Буйрса. Алар деле оңой команда эмес. Буга чейин келишти. Анан күчтүү эле. Күчтүүсү жеңет. Буга чейин көптөгөн ийгиликтер келе жатыштык. Бирди алдык, экини алдык, үчтү алдык дегендей. Анда жерден чыкпай калдык группалардан. Оюн жакшы буйруса. Алдыда өсүш керек, өнүгүш керек. Нарынды утуш керек, Кудай буйруса, ама 17-синде болот. Буйруса утабыз го деген ошого да даярданып атабыз, Кудай буйруса. Оюн жакшы деңгээлде өтүп атат. Жумгалдын 11-чи ачык кубогу. Биз А группада болчубуз. А группа ошо Миңкуш айылына барып ойноп келдик. Буга чейин Байзак, Чаек, Миңкуш, Атбашы командалары менен беттештик. Республикалык ачык кубок аба ырайынын температурасынын жогорулап кетишинен улам айрым учурларда кечки убакыттарда өтүп жатты. Ага карабай келген элдин маанайы көтөрүңкү болуп, күйөрмандык кылган командаларынан жеңиштүү күтүп жатышты. Бүгүн болсо соревнование болуп аттыр, Атбашыдан бери келиптир.
жакшы утуштары бар экен, жакшы ойноп келатыр, келечектери кең болсун, өмүрлөрү узун болсун, ден соолуктары чың болсун, мындан ары дагы ушинтип көп ойноп, келечектерине, өстөрүнө жакшы болсун. Мен да өзүм аябай кызыгам хоккейге. Хоккей деген аябай күчтүү жигиттердин оюну деп эсептейм. 2 күндөн бери көрүп атам. Мен да чогоодо хоккей ойногум келет. Коркок хоккей ойнобойт. Жумгал районунун Байзак айылындагы муз аянтында хоккей боюнча 11-чи республикалык ачык кубок өтүп жатат. Жалпысынан Мелдешке 6 команда күч сынашып, финалдык беттеш кызуу жүрүүдө. Беттеште 1-2 орун үчүн Чаек айылынан келген Жумгал Шортон командасы менен Кызыл Жылдыз айылынан келген Нуралы Аке командасы беттешүүдө. Ошентип финалдык беттешүүдө оюн курч мүнөзгө ээ болуп, эки тараптын жакшы чабуулдарды уюштуруп жатышты. Бирок коргоочулар менен дарбазачылардын мыкты даярдыктарынан эсеп дароо эле жаралбады. Эсеп экинчи бөлүктүн ортосунда ачылып, 2-2 боюнча сакталып турду. Акыркы негизги убакыт тең чыгуу менен аяктап, жеңүүчү Булиттин жардамы менен аныкталды. Айболот кетти. Жумгал Шортон командасынын оюнчусу. Ошону менен бүгүнкү биздин оюнубуз. Турнирдин соңунда 4-чү орунду Атбашы районунан келген команда алса, 3-чү орунга Байзак Баатыр командасы, ал эми 2-чи орун Кызыл Жылдыз айылынан келген Нуралы Аке командасына буйруса, Чаектин Жумгал Шортон командасы баш байгени жеңип алды. Жеңүүчүлөргө диплом жана акчалай байгелер, мыкты оюнчу жана чабуулчуларга грамоталар ыйгарылды. Эске салсак, оюндун башкы демөөрчүсү Байзак айыл өкмөтү жана жеке демөөрчүлөр болду. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району. Өткөн аптанын ишембисинде Нарын районунун 10-арчы айылында мектеп окуучулары арасында грек-рим күрөшү боюнча республикалык турнир өттү. Келемүстүндө 10 жаштан 18 жашка чейинки өспүрүм балдар күч сынашышты. Мелдеш маркум Рыспек Жумадиловдун жаркын элесине арналды. Турнирден жүрүшү кабарчыбыз Жипара Насырованын репортажында. Атандашын биринчи айлампада эле жеңип алган балбан Жакшылык Нурбек уулу. Ал спорттун грек-рим күрөшүнө бала кезинен кызыгып, машыгууларды баштаган. Жакшылык Кыргызстандын атын дүйнөгө күрөш менен таанытууну кыялданат. Азырынча облустук жана республикалык белдештерден байгелүү орундарды камсыздап келсе, эң чоң максаты дүйнө чемпиону аталуу. Грек-рим күрөш боюнча дүйнө чемпион, Азия чемпион, мир чемпион болгум келет. Мен күрөш бул менин жашоомдун бир бөлүгү. Мектеп окуучулар арасында өткөн турнир көрүүчүлөрдүн чоң кызыгууларын жаратты. Ага 23 кг салмактан 65 кг салмакка чейинки өспүрүмдөр катышты. Машыктыруучулардын айтымында спорттун бул түрү өтө көп машыгууну жана чыдамкай болууну талап кылат. Адистер ага кызыккан окуучулардын саны көбөйүүдө дешет. Олимпиаданы жеңген спортсмендер бар. Көп деген нарындан дагы буюрса жакшы балбандарыбыз чыгып келатат. Разминка кылыш керек, аябай жакшы разминка кылыш керек. Анан разминкадан кийин анан күрөшүшөт. Разминка кылбай чыгып коюп атышкандардын себеби ошондон көп травма алып калып атышат. Республикалык турнирге Чүй, Атбашы, Актала жана Нарын районунун окуучулары катышты. Жалпы 11 команда спорттун грек-рим күрөшү боюнча күч сынашты. Аталган Мелдеш 10-арчы айылынын тургуну, айылдагы спорттун өнүгүшүнө салымын кошкон маркум Рыспек Жумадиловдун жаркын элесине арналды. Мелдеш быйыл биринчи ирет өткөрүлдү. Эми жыл сайын уланат дешет уюштуруучулар. Иним өзү болсо спортко кызыккан, ушу айылдан күрөшкө түшүп, көптөгөн немелер жеңип жүргөн болчу. Өзү балбан ушундай спортко чукул аябай. Эми буюрса, ушундан баштап жыл сайын болобу же 2 жылда бирден болобу, негизи жыл сайын деп эле өзүбүз ойлонуп атабыз. Ошого аракет кылабыз жыл сайын өткөргөнгөчү. Мелдештин жыйынтыгында биринчи орунду 76 упай менен Чүй өрөөнүнөн келген команда, экинчи орунда 70 упай менен Нарын шаары, ал эми 3-чү орунду 44 упай менен Ири Судан келген балбандар жеңип алды. Жеңүүчүлөргө медалдар жана кызыктыруучу белектер берилди. Жипара Насырова, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми, Нарын району. Бүгүнкүгө үлгүрүп айткан кабарлар мына ушулар болду. Биздин программаны Facebook'тагы Нарын Медиа борбору, Instagram'дагы Нарын Медиа Live баракчаларынан окуп, Нарын ТВ YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.